Биз ошондой эле сапарыбызды алдыга жылдырып баратабыз. Кийинки кайрымдуулук фонду, кийин ушул эле Берикбаев 55 көчөсүнө келдик. Ушул эле Алтындар зекет фондунун жетекчиси мына Хабиб мырза жанымда. Азыр бул жакта дагы кандай оор кырдаалда жашайт, кандай кыйынчылык бар экен, аны да баарыбыз тең чогуу көрөлүчү. Борбор калабыз Бишкектен Алтындар зекет фонду менен ушу сиздерге кайрымдуулук көргөзөлү деп келдик. Азыр мына бул жакта фонддун жетекчиси Хабиб мырза, ошондой эле мечиттин имамы Талгат мырза менен. Ошо биз атайын ушул жакка көрсөтүп келип калдык. 2-3 адам кыйналган адам бар. Ушул атайын зекетинен берип атат бул жак Хабиб мырза. Кыйналган муктаж үй-бүлөлөргө таратып жүрөбүз. Ошо сизге Кудай таала сиздин кыйынчылыгыңызды жеңилдеткен болсун. Азыр өзү айтат. Бул зекет негизи парз да. Ушундай кыйналган муктаж үй-бүлөлөргө. Анан кийин зекетти дагы алган адамдар болот. Булар дагы көрүнгөн адам алганга болбойт. Колуна бар бай адамдар алганга арам болуп эсептелет. Муктаж, кыйналган ушундай адамдар алганга болот да. Ошо азыр айтайын дегенибиз, акча да ордун таап атат да, сиздерге берип атат. Бул өзү дагы ошо бергенине ыраазы болуп атат. Ошон үчүн сиздердин дагы пайгамбарыбыз айтат, ушул кыйналган муктаж үй-бүлөлөрдүн батасы менен бай адамда жакшы жашоодо жашайт дейт. Дүйнөдө ошон үчүн дүйнө дин сакталат, кыйналган адамдардын ушу дуасы себептүү, бай адамдардын берешендиги себептүү ушу дүйнө бекем турат, дин бекем турат дейт. Ошон үчүн сиздер дагы бул тагдырга нерселерге адам ыраазы болуш керек да, башка арга жок. Ыраазы болгон абалда Кудай Тааладан сураныш керек. Бул да Кудайга ар ким ар кандай нерсени, байлыкты да сынап берет, кедейчиликти да сынап берет, кичине бир ден соолукту да сынап ушундай кылат да. Бул сыноо. Ар бир нерсенин артында бир жакшылык болот. Ошон үчүн сиздер буга бир моңайып, эмне үчүн, эмне үчүн мындай болду дебестен, бир артында бир жакшылык бар. Балким Кудай Таала сиздер бул дүйнөдө эмес, ахиретте чоң бир жакшылык нерсени күтүп атып, даярдап коюшу мүмкүн. Мындан жаман бербей, балким ушундай бериши мүмкүн. Ошон үчүн ар бир нерсенин тагдырдын жакшылык жаманында Кудайдан деп мындай ыраазы болгон бул эң жакшы да. Ошон үчүн сиздерге да Кудай Таала кыйынчылыгыңызды жеңилдетсин, артынан дагы дүйнөдө ахиретте бир жакшы күндөрдү Кудай насип кылган болсун. Ошо бир бата кылып, неме болуп койсоңуз, тилегиңизди айтып койсоңуз болот. Урматтуу кыргыз элим айткандай, бул жака Зинагүл айымга Алтындар зекет фондунан жардам катары Хабиб мырза 25 000 сом акчалай ыйгарды. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Жараткан Алла Таала ошо ишиңиздерди алдыга жылдырсын, ойлогон ой максатыңыздарга жетиңиздер. Бала чакаңыздар менен, өмүрлүү жарыңыздар менен ден соолукта болуп, мындан ары дагы көптөгөн жакшылыктар болуп, ушундай оор кыйынчылыктардан кыйналып аткан адамдарга жардам берип атканыңыздарга абдан чоң ыраазымын. Ошо өзүмдүн, балдарымдын атынан сиздерге абдан чоң ыраазычылык. Рахмат, ден соолукта болуңуздар, ишиңиздер илгерилей берсин, алдыга жүрсүн, мындан да ары көптөгөн кыйналган адамдарга жардам берип жүрө бериңиздер. Бардык жакшылыктар болсун сиздердин үйүңүздөрдө. Бу Алтындар зекет. Зекет бу парзы, зекат парзы сизге берет 25 000 сом. Алтындар зекет фондуна чоң рахмат, ыраазычылык. Мындан ары ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Ыраазымын. Биз сапарыбызды дагы эле ушул Алтындар зекет фонду менен улантып келатабыз. Азыр болсо ушу Кемин райондун Барбулак айылына келдик. Барбулак айылында бул жакта дагы кыйын кырдаал үй-бүлө бар экен. Ушул жака Алтындар зекет фондунун жардамына муктаж болгон инсандар үчүн келдик. Биз атайын ошо Борбор калабыз Бишкектен Алтындар зекет фонду менен сиздердин кайрылууңуздар менен сиздерге жардам кылалы деп келип калдык. Бул албетте сиздер үчүн күтүүсүз болду болуш керек. Парзы.
Сізге берейін. Рахмат, чоң рахмат. 20 мың сом. Мына урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, Алтын Нар Зекет фонду атайын Хабиб мырза ошондой эле бул жакта мечиттин имамы Талгат мырза менен биргелешип ушундай сиздерге 20 000 сом атайын акчалай алып келдик. Сиздерге жардам болсун деп. Чоң рахмат. Allah razı olsun. Сизге да Кудай шүгүр болсун. Allah razı olsun. Алтын Нар Зекет фондуңарга чоң рахмат. Бактылуу болуңуз, өмүрлүү болуңуз. Ошондой менде окшошкон адамдарга жардам бериңерге аябай чоң рахмат. Ийгиликтүү болсун, өмүрүң болго, ошол бактылуу болго. Кемин райондун Карабулак айылында дагы бир ушундай апабыздын жанына келип калдык. Апа бул жакта өзү жалгыз турат экен. Азыр ушул Алтын Нар Зекет фонду менен биргеликте апага кайрымдуулук көргөнгө келдик. Апа, согуңуз жакшыбы? Жакшы. Бул жакта өзүңүз жалгыз канчадан бери турасыз? Эме болду, 1 жылдан бери. 1 жылдан бери. Өзүңүз эле. Сизге 15 000 сом жардамга берип атат. Рахмат болот. Зекет менен. 15 мың сом zekat, men parzı. Рахмат Сізге чоң жөнеле. рахмат. Allah razı olsun. Өмүрлүү болуңлар, бактылуу болуңлар. Ризкечиктүү болуңлар. Бул жакшылыгыңарды унутпойт балам. Бүгүнкү күндө кайрымдуулук иш жасап жүргөн инсандарыбыз да жок эмес. Аз камсыз болгон үй бүлө мүчөлөрүнө колунан келишинче жардамдарын аябай таратып жүрүшкөнүн көрүүгө болот. Ошолордун катарында Алтын Нар Зекет фондусунун жетекчиси Хабибулла мырза улуттуу бөлөк болсо да колунан келишинче издеп барып жардам сунуп жатканына ичибиз жылыды. Урматтуу кыргыз калкым, кыргыз элим, жандакындай эле. Эгерде ушундай силердин кайрымдуулугуңуздарды жеткире албай атсаңыздар, ушул Алтын Нар Зекет фондуна окшоп бизге кайрылсаңыздар болот. Экрандын астында телефон номерлери жазылып турат. Силер дагы ушу Алтын Нар Зекет фонду менен биргелешип кайрымдуулук иштериңиздерди кылсаңыздар болот. Эгерде элге журтка жеткире албай атсаңыздар, ушундай кыйналган, кырдаалуу оор үй бүлөлөргө силердин кайрымдуулугуңуздарды жеткиргенге биз албетте жардамыбызды